Таланттуу ырчайым Бегимай Турузбекова Царица вокалдык шоусунда экинчи орунду ээледи. Сынактын финалын Бегимай Турузбекова менен Регина Тодоренко ачышты. Алар Максим Фадеевдин «Невеста» деген ырын рок стилинде аткарышкан. Бася кыргыздын сыймыктуу кызы барабанда да кол ойнойт. Экинчи бөлүктө Бегимай «Обезоружена» деген ырды тандап, калыстардан 38 балл топтоду. Бул проекттин жеңүүчүсү болуп 40 балл менен Светлана Ларионова ээледи. Кыргыздын сыймыгы болгон Бегимай Турузбекованы бул жетишкендиги менен куттуктап, чыгармачылык бийиктиктерди каалайбыз. Кандайсыздар, амандырасыздарбы, урматтуу кыргыз элим, ден соолугуңуздар жакшыбы? Бизде болсо бүгүн майрам. Чогуу окуган кыздар, биздин вокал сабагынан берген эжекебиз Захира Шайдулдаева эжекебиз менен чогуу биргеликте ушундай сонун жерде отурабыз. Кыздар болсо баары чогултуп бизди мени экинчи орун алышыңыз менен деп куттуктап сыйлап атышат. Сыйыңыздар жерде калбайт. Сиздерге чоң рахмат, терең ыраазычылыгымды билдирем. Чулпан эже, рахмат. Чоң рахмат. Сонун жаңы эле келип заказ кылып отурабыз. Дагы кыздар келет азыр. Ооба, ким келет? Азыр да кыздарыбыз келет, бир-эки кызыбыз келет, кечигип атышат кичине. Сиздерге дагы ушундай сонун күндөрдү, сонун майрамдарды каалайм. Бар болуңуздар. Еще прям бары жетти да? Ортодо подностан коюңдар мишеревске. Жейбизби же Баны же сыяктуу, анан кыздарки кызор. Мен батпай калдым. Мен батпай калдым. Тебе понравились мои волосы? Нет, Почему? потому что я не надо было стричь. Не надо было? Тебе не нравятся короткие волосы? Да, ты сняла видео, потом вот так мне пришло. Мне очень нравятся короткие волосы. Что такое? Я делаю это. Там мокрая стала. Куда сейчас пришли? Кинотеатр. Что будем смотреть? Тесты? Да, конечно. Вон. Мультик, да? Да. Кээде жашоодо ушундай учурлар болот. Биз аял заты өзүбүздү баалабай бир жерге байланып калабыз. Анткени ойлойбуз, биз андан жакшы нерсеге татыктуу эмеспиз деп.